прокурор болуп туруп өлгүм келет да. Садырова. Ошентип эл өкүлдөрү 2 айлык каникулга таркап кетишти. 7-чакырылыштын депутаттары 1,5 жыл ичинде бир топ мыйзам долбоорлорун талаш тартыш менен кабыл алып, ал арада айрым депутаттар өздөрүнүн кылык жоруктары менен эл оозуна алынышты. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбек. Алгач эле чоң муштум болуп чыга келген мурдагы депутат Жаныбек Абировдон баштайлы. Буга чейин өзүнүн бой келбетти, жаштыгы менен элди суктандырган Абиров Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде белгисиз жаранды ур токмокко алып, коомчулукта талкуу жаратты. Бул окуя депутаттын мандатынан ажыратты. Анын натыйжасында Ленин шайлоо округунан жогорку кеңеш депутатын кайра шайлоо дайындалды. Бирок бул жолку шайлоо да оңунан чыкпай калды. Жанаттан бери отурасыздар, мынтип, жылмаңдап, былжыңдайсыздар да. Эмнеге былжыңдап атасыздар? Коомчулуктун көңүл борборуна алынып, ачуу да, тамашалуу да сын пикирлерге кабылган депутат Айгүл Айдарованы айта алабыз. Ал Баткен облусунун диалектисиндеги лексикондоо кесиптештерин Нилуфар Алимжанова менен Жылдыз Таалайбек кызына үйрөтүп жаткан видеосу таркаган. Бул тасма интернет желесинде желдей тарап, катуу талкууга кабылган. Все, эксперимент. Все, уже өттүңүзгө. Маза депутат болду. Алмаңарды жакшы көрөм да. Ал эми кыргыз алфавитине өзгөчөлүк киргизүүнү калаган жогорку кеңештин дагы бир депутаты Айбек Осмонов. Ал 36 тамгадан турган кыргыз алфавитинин катарына W тамгасын киргизүүнү сунуштап, Садыр Аба деп айтамбы же Садыр Аба деп айтамбы деп парламентте суроо таштаган. Анын бул сунушу да элдин назарынан калбай, ачуу да, тамашалуу да сын пикирлерге кабылган болчу. Садырова. Султанбаева. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрылып берем да Садырова деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам урматтуу Садыр Аба деп жазамбы же Аба деп жазамбы? Мен ушуга сунуш берет элем. Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Алгач элдин алкоосуна алынып 7-чакырылыштын депутаттыгына шайланып келген Эрулан Кокулов да аздыр көптүр элдин эсинде. Парламентте көп деле талашып тартышууга барбаганы менен өзүнүн мурдагы кесибин эстеп калабы? Айтор эс алуучу жайларда укугун коргопчу жаратмай жайы бар. Депутат эмес, жарандык укугум деп күч кызматкерлерин жардамга чакырган тасмалары коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып, элдин кеп чордонуна түшкөн. Я пришел в это заведение, оплатил заход, хотел зайти, но почему-то они требуют с меня, чтобы я снял кепку и куртку. Парламентте курч пикири, ачуу кептери, салмактуу мүнөзү менен өзгөчөлөнгөн Надира Нарматова бул жылы да элдин назарын өзүнө буралды. Анын айрым учурда айткан пикирлери коомчулукта талкуу жаратпай койгон жок. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи? Ыры да, чыры да бүтпөгөн эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу 7-чакырылыштын 1-сессиясында дарат кагаз, задний проход сөздөрү менен элдин эсинде калган болсо, бул жылы да эсте калчуудай окуялары коомчулукка тарады. Бул жолу күлкүгө алынган кеби менен эмес, чырлуу ишке аралашкан менен эсте калды. Жакын артканда Уташ фирмасынын 33% ойлосын $100,000 алды. Бирок Мына ушул сындуу окуялар менен коштолгон 7-чакырылыштын 2-сессиясы аяктап, парламент 2 айга каникулга таркады. Депутаттар эми алдыдагы 2 айда жерлерде шайлоочулар менен жолугат. Ал эми 3-сессия 1-сентябрда өз ишин баштайт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион, Бишкек.